Конституцияга ылайык чу дегенде эле 1-статьяда жазылып турат. Элдин атынан бир гана президент жана депутаттар сүйлөйт деп. Демек, депутаттар эл аркылуу шайлангандан кийин элдин наказын аткарат. Элдин айткан сөздөрүн ушул жерден көтөрөт, көйгөй маселелерди көтөрөт. 3 жылдан бери мына иштеп келатабыз. Кудайга шүгүр, бардыгыбыз бири-бирибизди жакшы эле таанып, билип калдык. Анын арасында мен бүгүн ошол Кокулов Эрлан боюнча айта кетейин дедим беле. Мына Эрландын кандай экенин өзүңүздөр да билесиздер. Ичи таза, сөзүнө бекем турган, принцибине бекем турган. Эгерде ушундай депутат болбогондо, Исахар долбоор башталып электе эле аягына жетпей, элдин сүймөнчүгүнө ээ болбой, 19 000 добуш алып келип депутат болмок эмес. Ошол чиновниктер, айрым ошол чиновниктер өз ишмердүүлүгүн туура эмес алып барганга байланыштуу, өз функцияларын так атып барганга байланыштуу айтты го интервьюда таракан кубалап жүрөт деп. Ошол сыяктуу ишмердүүлүгүн алып барды, бирок анын артында чоң нерсе бар эле да. Канчалаган мына биздин балдарыбыз, сиздер бардыгыбыз ашканаларда ушул Эрлан барган жерден керек болсо мага мына Кудай күбө чалып айтат эле, Эрлан келет экен, айтып турчу келбей турсун, мен тазалап алайын. Бүт бардыгын оңдоп коеюн ошол жерде деп айтат эле. Же болбосо келип кеткен болсо чалат эле, айтып койчу, репортажын чыгарбай турсун. Жок, кандайга берилбейт, аягына чейин барып чыгарып, бирок байке эртең тазалап кайра ордуна келтирип койсун, санитардык нормаларды ордуна келтирсин, мен кайра ал репортажды экинчи жолу оңдоду деп чыгарып берем деген ушундай принципке турган бала. Ошол айтылган дагы бир нерсесин айтып коеюн, товарлар боюнча. Срогу өтүп кеткен, эскирген товарлардын артынан чуркап жүрүп, ошолорду биздин балдарыбыз жейт экен, биздин келечекте муун жейт экен. Өтүп кеткен срок давности товарларды жейт экен деп кубалап жүрүп, урушуп жүрүп артынан, мушташып жүрүп, баягы колуна салган привычкасы ошодон чөнтөгүндө ар дайым газовый баллончик болчу. Анткени бир эмес 2 жолу камерасын сындырган, өзү менен канча жолу урган, ушул сыяктуу нерселерди алып келген мына биздин арабызда отурган депутат. Ар бирибиз ар кандай тармактан келгенбиз. Финансистибиз бар, мугалимибиз бар, врачыбыз бар, бизнесменден келген балдар бар. Бирок анын бардыгын эл шайлады да. Эл аны элдин күзгүсү болобуз да биз. Ошондуктан урматтуу депутаттар, айтайын дегеним, кандай болбосун, өткөндө ушул жерде фракцияда сүйлөгөндө Эрлан инибиз жалпы төрагага, вицелерге, депутаттарга мындай өзүнүн көйгөйүн айта калды. Мен аларды сиздер ойлойм туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Бирок ошол менен биргеликте биз жалпы эле парламент чындыгында бир коллективный орган болгондон кийин бири-бирибизге мындай башкалардан шек келтире турган болсо, сөзсүз түрдө жоопту кайтарыбыз туура болот эле. Эми ал чиновник боюнча Эрлан ал жерге ойноп барган жок да. Ошол жерден эл кайрылып, эл айтып атып, ушул мектеп бүтпөй атыптыр, качествосы өтө начар экен деп атып, ошол жерге барды эле. Мен ушул жерден урматтуу депутаттар, сиздерден, урматтуу төрага, сизден, Алмаз Акунжанов, сизден дагы айтып кетет элем. Биринчиден, интервью берген жакшы көрөт экен, интервью берип, жалпы парламенттен кечирим сурап койсун. Ошол интервьюсунда жалпы жана айтылган көйгөйлөр боюнча ошону аягына чыгара мектепти бүтүрөм деп айтып койсун. Анан өзүн ушунчалык эле хан сезип алыптыр ал жерде. Керек болсо колдон келсе рокировка кылып, башка бир жакка алып барып койсун. Бирок ошол жерде туруп алып, мен сүйлөп аткан жерде силер жооп бербегиле депутатка. Силер ал жерде сүйлөбөгүлө. Сен депутат чөнтөгүң чыгар деп айтып атат. Мен дагы бир мыйзамга, указга көңүл буруп коеюн деп атам. Мына биздин указыбызда реестр должностей деген бар. Биз сиздер менен, урматтуу депутаттар, мындайча военный сөз менен айтканда генералга тетебиз. Ал чиновник мындайча айтканда жөнөкөй майорго тете. Анан эмне майор келип алып анан генералга чөнтөгүнөн сүйлөп, чыгарып сүйлө. Бизге указание бербе деп айтканы мен ойлойм бул дагы туура эмес. Жалпысынан айтканда 4 мыйзам жазылганын баса белгилеп кетем. Ошол этика госслужащийнин, Конституциянын, регламенттин, статус депутаттын жана айткан указды дагы бузгандыгына байланыштуу мен ойлойм сөзсүз түрдө бир чаралар көрүнүш керек деп айтмакчымын.